Учурда Манас кинотеатрында өтүп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык документалдык фильмдердин фестивалына катышып жаткандардын катарында Алижан Насиров да бар. Ал өзүнүн Ата Бейит деген аталыштагы кыска метраждуу тасмасы менен сынакка ат салышууда. Жаш кино ишмер студент кезинен тарта чыгармачылыкка аралашып кино жаатында эмгектенип келерин айтат. Ал буга чейин эле чет өлкөлөрдө өткөн көптөгөн кино сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып келген. Бул фильмде ошол биздин тарыхыбызды жаштарыбыз унутпаса, ушул Ата Бейиттегидей болуп тарых кайра кайталанбаса дегендей бир максаттар менен тартылган фильм. Анан ошол эле мезгилде ошол биздин өтүп кеткен ошол биздин аталарыбыздын эмгектерине кийинки муундарга чагылдырып көрсөтүү максат болчу да. Фильмди көрүп, анан ошонун биздин жасаган эмгегиң өзүнчө эле текчеде калбай эл көргөн жакшы да. Башкысы фестиваль эмес, негизи ушу эл көрсө деген гана тилек да. Бул өтүп жаткан кинофестивалдын башка кино сынактардан өзгөчөлүгү ар өлкөдөн келген кино ишмер сынчылардын катышкандыгында. Ошол эле убакта алардын коюлган тасмага болгон пикирлеринин кагылышуусунда дейт уюштуруучулар. Мурдагы жылдары баягы аялдардын жана балдардын ошо укуктары боюнча тасмаларды кабыл алынган. Быйыл ошо баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана ошондой эле таза суу, климат, ошо баягы мөңгүлөрдү сактоо, же болбосо көлдү таза сактоо, же климатты таза сактоо мен билгенден ошол багыттагы ошолордун негизинде тасмалар кабыл алынып, андан азыр сынак жүрүп атат. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара Кыргызстанда 11-чи рет өткөрүлүп жатат. Ал эми быйылкы жылы кино сынак адам укуктарын коргоого арналып, 18 өлкөдөн документалдык фильмдер тандалып алынган. Тасмаларды тандап алууда биринчи орунда кинонун мазмунуна жана техникалык жактан тартуу профессионалдуулугуна басым коюлган дейт Азамат Арыков. Бүткүл дүйнөдөн жакшы инсандар келет, ошо кино эксперттер келет, продюсерлер келет, же болбосо ушул негизинде иштеп жүргөндөр келет да, көрөт. Анан кайсы кинону жактырса, демек бул жакта менин өзүм өткөрүп жаткан фестиваль бар. Эми баягы жөнөкөй адамдар келбейт да. Балким ушул жакка келген инсандардын арасында өзүнүн өткөрүп жүргөн, уюштуруп жүргөн фестивалдар бар да. Демек, ушу кинолорду мен өзүмдүн дагы фестивалыма кошом деп, аларга режиссер менен таанышып, аларды да чакырышым мүмкүн да. Ошондой дагы жакшы жерлери бар да. Анан ошо Кыргыздын жергиликтүү ушу режиссерлоруна дагы аябай жакшы бир ачылыш болуп берет, ошолорго түрткү болуп берет. Чет жакка да чыгып ошол кинолорун көрсөткөнгөчү. Кинофестивалдын жыйынтыгында алдыңкы орундарда алган кино тасмаларга статуэткалар менен кошо баалуу байгелер да каралган. Ал эми кино сүйүүчүлөр үчүн кирүү акысыз. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.